2 айдан бери эт жей элекпиз. 3 балалуу жалгыз бой эне жардам сурайт. Супер KG порталына атын жашырууну туура көргөн мектеп жашындагы 3 баласы бар жалгыз бой эне жардамга муктаж экенин айтып кайрылды. Анын айтымында ага карантинде эч кандай жардам болбой, учурда балдары менен кыйналып жатат. Батирде турам, азыркы шартка байланыштуу 3 айдан бери батир акчасын төлөй албай, 3 балама айына 800 сомдон жөлөк бул алам. Эч жерде иштебейм, балдарым телефондо бирдиктин жоктугуна байланыштуу онлайн сабакта окуй албай калышты. Мугалимдерге кайрылсам Мегаком сим-карта алгыла дешти. Сим-карта эмес, күнүмдүк нанга акча таппай жатабыз. Балдарымды мектептен көчүрбөй коет деген сана түн уйкумду бөлөт. Жумуш жок болгон күндө деле кантип барып иштейм? Билбейм, өлбөстүн күнүн көрүп жашап келебиз. Чындап келсе 2 айдан бери эт менен тамак иче элекпиз. Бул кыйналган күндөр да өтүп, жакшы жашоо келет деген үмүтүм зор дейт жалгыз бой эне. Жардам берүүнү каалагандар Көкчөр айылы Алымбаев көчөсү 54-үйгө кайрылсаңыздар болот. Булак Супер KG. Республикада аба каттамдарын жандантуу маселеси 25 майда каралат. Аба каттамдарды калыбына келтирүү жөнүндө маселе 25 майда каралат. Бул тууралуу бүгүн 19 майда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жыйында кабарлады. Кооптуу кырдаалга байланыштуу облустар аралык аба каттамдарын жүргүзө элекпиз. Бул маселе 25 май күнү дагы бир жолу каралып, эпидемиологиялык абалга байланыштуу чечим чыгарылат, деди ал. Анын айтымында 17 апрелден 18 майга чейин чет жактан жалпысынан 17 авиакаттам менен 6 автобус менен 3531 жараныбыз өлкөгө келди. Жарандарды башка өлкөлөрдөн алып келүү боюнча иштер улантылып жатканын кошумчалады Боронов. Булак Супер KG. Орусияда коронавирустан каза болуп айлык алып келинген сөөктү ачып жиберишкен, дейт Каракулжанын тургуну. Айыл башчы буну четке какты. Каракулжа районуна караштуу Каракочкор айылында 60 адам обсервацияга алынды. Бул тууралуу аталган айылдын жашоочусу Супер KG порталына билдирди. Маалыматка ылайык аталган айылга коронавирус илдетинен улам Орусияда каза болуп калган адамдын сөөгү алып келинген. Анын сөөгүн ачпагыла деген талапка карабай маркумдун жакындары сөөктү ачып, кадимки жөрөлгөлөр менен жерге беришкен. Мындан улам маркумдун жакындары учурда коронавируска шектелип, алардан анализ алынып жатат. Азыркы тапта айылыбызда абал тынч эмес. Милиция кызматкерлери жүрөт. Окуя тууралуу бүгүн 19 майда айылда өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусунда чогулуш өтүптүр, деди атына тагысы келбеген айылдын жашоочусу. Бул тууралуу аталган айылдын башчысы Каныбек Асанов төмөнкүлөргө токтолуп, маалыматты четке какты. Мен бул тууралуу маалымат бере албайм, анткени дарыгер эмесмин. Негизинен бул маалымат так эмес. Жарандар постон текшерилип өтүшкөн, болгону маркумдун аялынан күмөн санап жатышат. Мен учурда уюштуруу иштери менен эле жүрөм. Айыл карантинге алынды. Азыркы тапта эрежелер сакталып жатат. Эми анализ тапшыргандардын анализдери чыккандан кийин гана маалымат берилет, деди айыл башчы. Булак Супер KG. Москвада коронавирустан аяктым деген кыргыз жараны 17 күн жаттаам сезбей калдым. Орусиянын Москва шаарында жашаган мекендешибиз, ал жакта коронавирус инфекциясы менен ооругандар көп. Бирок ооруканага кайрылбай эле үйүндө сакайып кетип жатышат, дейт Нурбек аттуу мекендешибиз Супер KG порталына үй бүлөсү менен кантип ооруп сакайып чыкканын айтып берди. Үйдө баарыбыз ооруп чыктык. Мен Москвадагы коронавирусту дарылоо үчүн курулган оорукананын курулуш иштерине катышкам. Ал жакта 8000ге чукул адам чукул арада курулушту бүтүргөнбүз. Албетте көп киши болгондуктан санитардык эрежелерди аралыкта сакталган эмес. Апрель айында жумушту тапшырып үйлөрүбүзгө тараганбыз. Айдын ортосунан баштап ооруп калдым. Чынында суук тийип калганбы деп ойлогом. Жөтөлүп да жаттым. Даам жыт сезбей калдым. Дене табым 37,5 градус болуп көтөрүлгөн жок. Вируска каршы ремантадин дарысын дене табымды түшүрүү үчүн парацетамол ичип баштадым. Мага каралашып чай берип жүргөн карындашым менин артымдан ооруду. Анын артынан күйөө балам, анан апама өттү. Баарыбыз суюктук кайнатма шорпо ичип жаттык. Имбир, лимон кошуп чай иштик. Сарымсак, пиязды арчып бөлмөлөргө коюп салдык. Москвада мындай абалга туш болгондор көп эле болду. Байкасам, коронавирустун жеңил түрүн иммунитети күчтүү адамдар кадимки сасык, тумоо катары ооруп жеңип кетет экен. Бизде да ошондой болду окшойт. Өзүбүз жакшы болуп кетерибизге ишендик. Ошондуктан ооруканага да барган жокпуз. Азыр Кудайга шүгүр сакайып калдык. Жөтөл жоголгондон кийин деле көпкө алсырап жүрдүк. Мен 17 күн дегенде толук калуума келдим. Москвада ооруган мекендештер көп, бирок ооруканага кайрылбай эле сакайып жатышат. Менин билишимче, Москвадагы мекендештердин көбү эле коронавирус менен ооруп, үйдөн сакайып жатышат. Ооруканага кайрылбаганынын да себеби бар. Бул жактын шарты көпчүлүккө белгилүү. Бир батирде көп адам жашагандыктан кийин маселе жаралбасын дешет окшойт. Ошол эле учурда досторум ооруп, тез жардам чакырса деле дарыгерлер келип алып кетпей жатыптыр деп айтышты. Айтор оорунун жеңил түрүндө үйдөн эле дарыланып сакайып алса боло турганын түшүндүм. Булак Супер KG.
Студенттер дипломдук ишин дистанциялык түрдө жакташат. Жогорку жана орто окуу жайларында дипломдук ишти жактоо жана мамлекеттик экзамендерди өткөрүү дистанциялык түрдө жүргүзүлөт. Мындай маалыматты Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Салттуу мамлекеттик экзамендер маданият жана искусство, дене тарбия жана спорт адистиктери боюнча, ошондой эле Ички иштер министрлигинин академиясынын бүтүрүүчүлөрү үчүн уюштурулат. Мында бүтүрүүчүлөр атайын даярдалган жадыбалдын негизинде тиешелүү санитардык талаптарды аткарылгандан кийин окуу жайга келип тапшырышат. Экинчи курстун студенттери үчүн кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстандын географиясы жана Кыргызстан тарыхы дисциплиналары боюнча мамлекеттик экзамен 2020 жылдын күзгү семестрине жылдырылды. Ар бир окуу жайда мамлекеттик аттестациялык комиссия түзүлүп, экзамендерди өткөрүү боюнча нускамалар даярдалат. Анда мамлекеттик экзаменди өткөрүү технологиясы толук баяндалат деп жазылат маалыматта. Булак Супер KG.